айтпағанға деле. Айтыңыз. Dilek Murza, mына темір жол деп эле чоң машиналарды кое берип атасыздар. Биздин мына азыр мына Беговаттан Жидеге карап Бурлукка 500 метр бир интерес кылып жүрүп көрүп өзүңүз анан эме кыласыз, билесиз. Грузовой машиналар обгон кылып ойношууда. Ошончо 1 километрден биздин айылдын мектепке барып окуучулар окуйт. Мына 2 жыл болду, мен бир аяш кызымды машина уруп кетти. Тоба кылдым, ошондой нерсе болбосун, ушуга анан мына эртең күн ысык келет, асфальтты вообще жок кылат. 50 жыл дегенде зор асфальт болду биздин көчөбүз. Жолубуз, чоң центральный жолубуз 50 жылда асфальт болду. Бирок азыр талкаланып бүттү. Эртең ушуга чектөө киргизип бересиздерби же биз эл көтөрүлүп чыгып жолду жабайлы? Жол жабуу деген маселе болбосун, урматтуу туугандар. Мен барыңыздарга эскертип коеюн. Бул кылмыш. Жол жабуу деген түшүнүктөн вообще кетиңиздер барыңыздар. Атайын мына бийликтин өкүлдөрү бул жерге келип, маселенин баарын укканы келди. Дагы эмне керек? Просто бизге келип айтсаңар чечилет да, чечкен деп келдик да бул жерге. Жок, ошону мен сиздерден Сиз элди бүлгүлөн кылбаңыз, түшүнүңүзбү? Мен анда Жолду чыгарабыз, жабабыз дегенде андайдан ары болуңуз. Сизге официально мен тиги предупреждаю. Түшүнүктүүбү? Жок, ошону сиздер мында колдоп эмес бересиздерби? Сизге түшүнүктүүбү? Ограничение киргизип бересиздерби? Сөзсүз түрдө жумуш алып барылат. Болду. Мына бул жерде тийиштүү органдардын баары отурат. Анан кандай туруп эле тиги жол жабылат дегендей. Жолубузду майдалап бүттүк. Мына өтүп көрсөңүздөр өзүңүздөр бир. Жол боюнча. Жол бузулуп кетти. Жол боюнча мына айтып кетем. Жол боюнча кана ким жол немеси Минтранс. Сиздер качан тиги знактарды койдуңар эле жана немеден ысык немеде күн ысып баштагандан кийин ограничение бар деп. Алар обязательно коюлат, анан кийин андан башкадан знактар коюлган. Бул жерге быйын өтү менен келип 2-3 жолу. 2 жол эмес, тез эле рейд болуп, Замир Садырбекович. рейд болуп, штраф салынган, бирок каттап атат да. Бул Кытай-Кыргызстан темир жолу болсо, бул мега проект, атайын стратегический проект. Муну болсо буюрса ишиге жүрүп алсак, булдан да бизге Кыргызстанга аябай пайдалап келет да. Ошол себептен болсо жанагындай тиги бир жактан жолдордун баарын тоже токтотуп салган болбойт да. Ошол себептен жана объездной жолдордун баарын карап чыккылачы, кандай жолдон салса болот деп. Сиз суроо бердиңиз, мен жооп берип атам. Айтышпай угуп турбайлык бири-бирибизди. Немеден болсо жана ограничение знактарыңызды койгула в срочном порядке. Объездной жолду карап чыккыла, белки ким ГАИ кызматкерлери. Сиздер жанагындай тиги ошол жактан койгула кызматкерлерди. Обгон жасап аткан жана ограничение болобу, кандай скоросттун баарын бузуп атканын билдирүүгө чара колдонгула. Түшүндүңүзбү? Бирок Dilek Кыдырмаев бул жерде бир гана жол, альтернативный жол жок. Карап чыккыла ошону, кандай айдын сыртынан чыган, кандай чыгат ошонусун карап чыккыла. Анан белки ким жөөдмеден ким Минтранстагы жана ДНТ. Ошо жана осевой нагрузкасын баарын карап чыккыла. Түшүнөбү? Хорошо. Мындай үгүт иштер болбосун. Бул болсо айтпайм, жол жабабыз, анан тияк кылабыз, буяк кылабыз дегенде андайлар болсо анан ушуга жоопко тартыласыңар да. Бул болсо уголовный ответственность. Кылмышка тете.